Biz Алтынбек Турдубаевич экөөбүз ушу 20-жылдын январь айларында, андан кийин февраль, март айларында абдан көп кеңешип, ушундай жыйынтыкка келдик элек. Мен токтотуп турайын. Үйдөн деле караганга убакыт керек экен. Саясатты, мамлекетте болуп жаткан жаңылыктардын баарын теңдепчи. Бирок ошондой болсо дагы саясаттан эч жакка кете албайсың. Каяка барсаң дагы саясат үйүңөн таап алат. Ошонун негизинде Алтынбек Турдубаевичка каалоомду айткан. Сиз жашсыз, тем более бул жерде мынакей Алмамбет Насырканович менен биригип атасыздар. Жаштардан жалындуу, ат жалы менен ойлогон жаштарды чогултуңуз депчи. Мына мен бүгүн баарыңыздардын сөздөрүңүздөрдү угуп, мен чындыгында ишенип атам. Сиздерде энтузиазм абдан көп, оптимизм бар. Эң негизгиси иллюзияга алдырбагыла. Иллюзия бул чатак маселе. Алдырып койсоңор, анда 5 жыл өткөндөн кийин өзүңөрдү салыштырганда кичине уят болуп калбагандай болуш керек да. Бүгүн жакшы ойлор айтылды. Ошол ойлорду үйүңүздөргө ар бир сүйлөгөн бүгүнкү делегат кичинекей бир флешкага акырын салып койгула. Парламентке буйрук барганда ар бир добуш берерде ошону сайып угуп койгула. Мен эмне деп сүйлөдүм эле 17 августта. Бүгүн эмне үчүн мен тескери кетип атам депчи. Мына ушунун баары тең бул турмуштун чоң сабактары. Да баары жакшы. Кыргызстанда эң негизгиси тынчтык бар. Каалабызбы, каалабайбызбы сөз эркиндиги бар. Бирок ошондой болсо дагы ошонун баарын астыга дагы жылдырып, дагы жакшыртсак деген жакшы ниеттери бар да. Мен кээде менин бир 10га чыккан неберем бар да, экөөбүз талашып калабыз. Анан айтат: "Ну ты отстал от жизни" депчи. Анан мен айтам: "Если я отстал, то ты покажи, кто впереди" деп. А мен бүгүн көрүп атам, бар экен да.